Keçе variable'ды өткөнбүз. Variable'дар булар өзгөрмөлөр экен. Ошону эле улантабыз, бир аз дагы детальдарына киребиз. Анан ачып интернетти ачып, браузерди freecodecamp.checkit.org ошого киргиле. Андан кийин sign in дегенди басабыз бул жактан. Бул аккаунт буга чейинки ачкан аккаунтубуз менен кирсек болот. Же болбосо аккаунт ача элек болсоңор, бул жака жаңыдан аккаунт ачсаңар болот. Андан кийин биз кодубузду көбүнчө replit.checkit.com ушул жерден жазабыз. replit.checkit.comго келгенде login деген кнопканы басабыз. Анан бул жерге мурда мен Google менен киргенмин. Ошон үчүн Google аккаунту менен эле кайра кирем бул жака. Эстеп калган менин аккаунтум бул жерде. Келгенде эле ушул главный башкы баракчасына келебиз. Анан эми freecodecamp.ке келели. Бул жерден дагы кайра эле Google менен кайра кирем мен. Өзүмдүн буга чейинки аккаунтум менен. Анан ал чыкканча биз бул жака жаңы бир папка ачабыз. My Repls дегенге кирип, бул жерден жаңы папка ачсак болот. New folder, жаңы папка. Басабыз. JS3 variable'дар деп ачып кое берейин. Мындан кийин мен да эми үйрөнүп атам, бул жака мисалы кайсы тема жөнүндө тутканыбызды жазып кетейин. freecodecamp.ке кирдик. freecodecamp.ке киргенден кийин ушундай welcome деген баракчасы ачылат. Анан бул жерден мисалы биз JavaScript algorithms and data structures certification 300 hours дейт. Ушуну басабыз. Бул жерден мен мурда айтып өткөм, толтура технологияны үйрөнсөңөр болот. Мисалы мен тестировщик болуп иштейм өзү азырынча. Ушул quality assurance certification, ошо тестировщиктин сертификациясын алсаңар болот. Data analyst, Python менен сертификация алсаңар болот экен. Information security certification. Бул жерде machine learning бар экен, интервьюга даярдык бар экен, database, relational database бул баз данных. Ушундай ар кандай маалыматтарды ушул жерден акысыз окуп үйрөнсөңөр болот. Азыркы учурда технология ушунчалык өнүктү, бардык нерсени үйрөнгөнгөр келсе интернеттен таап материалдарды акысыз үйрөнсөңөр болот. Бир эле проблема, мисалы көбүнчө бизде эмне болот? Кайсынан баштайм, эмнеден баштап, эмнеден улантышым керек, эмнени окушум керек, муну бүттүм, андан кийин эмне окушум керек. Мисалы бул жерде жакшы сөз жазып коюптур. Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail better. Ушуга чейин аракет кылып көрдүңбү? Аракетиң болбой калдыбы же ийгиликсиз болдубу? Боло берет. Кайра дагы аракет кыл дейт. Кайра дагы жыгыл дейт. Бирок мунусунда жакшыраак жыгыл дейт да. Бул жерде мааниси жыгылсаң дагы колуң менен же мындай уже кийинкисинде тажрыйбалуу болуп каласың дейт да. Бирдемкени үйрөнгөнгө аракет кылганда бир жолу аракет кылгыла, болбоду, дагы экинчи жолу, анда болбосо дагы үчүнчү жолу. Мен дагы азыр өзүм айтып өткөндөй full stack developer'га окуп атам. Көп темалар мен үчүн жаңы, кыйналам, түшүнбөйм башында, кайра аракет кылып же окуган ошо группалаштар менен чогуу отуруп аракет кылабыз, үйрөнгөн, практика кылабыз күн сайын. Ошондо гана үйрөнсө болот. Эми бул жерден биз JavaScript algorithms and data structures дегенди басабыз. Буга киргенде JavaScript data structure темалары бар дейт. Анан биз basic JavaScript, жөнөкөй JavaScript дегенге киребиз. Бул жерден бүгүн comment your JavaScript code. Comment жөнүндө кичине айтып өтөйүн. Comment деген бул коддун ичинде код жазып атып эле ар кандай комменттерди калтырып кетсек болот экен. Аны мол эки forward slash деп коет, эки
оң жакка бурулуп турган сызыкчалар, ушуну экөөнү койгондо бул мындан кийинки жазылган не болсо, муну программа жүрүп атканда окубайт. Муну кийинки эмеге өтүп кетет да. Муну окубайт деген бул жака чыгарбайт кодду. Мисалы, бул жака жазып көрөлү. Console check it log салам деп туруп жазсак, бул жака салам деп чыкты, мисалы. Эми ушуну астына дагы console check it log бул жака салам барыңарга десек, бул дагы чыкты. Ал эми биринчисини салам дегенди чыгаргыбыз келбей, бул жака астыга, биз жалаң гана эмени салам баарыңарга дегенди көргүбүз келсе, анда мунун алдына ошол эки оң жакка болгон сызыкчаны койсок, мына аны окубай койду. Андан кийин не жазылган болсо, ошону окуп атат. Эми бул жака мисалы кайра эле console check it log деп туруп, менин атым Бакыт десек, мына менин атым Бакыт деп чыкты. Астына эми console check it log мен JavaScript үйрөнүп жатамын десек, мисалы андай чыгарат экен. Мен атымды мисалы чыгаргым келбей атат. Же болбосо бул жерге кааласаң коммент калтырып кетсек болот. Астыдагы console check it log менин эмне үйрөнүп жатканым жөнүндө маалымат берет десек, аны окубай атат өзүңөр көргөндөй. Бирок көбүнчө комменттердин максаты бир эле, мисалы, ар дайым силер эле код бир адам код жаза бербейт. Көбүнчө компанияларда иштегенде же команда менен иштегенде баардык адам код жазат. Ошолор баардыгы GitHub деген дагы бир технология бар. Анда кийин үйрөнөбүз буюрса. Ал жака мисалы адамдар кодун жазып туруп, баардыгы ошол жака сактайт. Анан башкалар да кодун жазып, баары ошол жака жүктөйт. Кийин аягында эмне болот экен? Мисалы башка бирөөнүн жазган кодуну азыр биздики жөнөкөй эле код болуп атат, Кийин мисалы аябай чоң проекттерде иштегенде баардыгы өзү код жазганда бирөөнүн кодуну, бирөөнүн жазган программасын түшүнүш үчүн окуп чыгышың керек болот. Эгер ошол адам окуп жатканда мындай комменттерди калтырып кетсе, мисалы азыр бул жерде не кылып атканын түшүндүрүп койдук, Астыдагы console log менин эмне үйрөнүп жатканым жөнүндө маалымат берет. Же бир функция деген нерселер болот кийинчерээк. Ошол функциянын астында мисалы бул функция эмнени кылат, эмне кандай функцияны аткарат. Ошол жөнүндө кичине маалымат калтырып койсок, кийин кодубузду окуган адамга оңой болот. Бул маалыматты берип коет. Ошол. Анан бул эми бир эле линияга жазылган коммент. Ал эми бизде көп коммент жазыш керек болсо, мисалы көбүрөөк текст, мондой бир текстти жазыш керек болсо, мисалы муну мондой бир оң жака болгон сызыкча менен анан кийин жылдызчаны коюп туруп, кийин аягына дагы жылдызча менен ушундай сызыкчаны коюп туруп, ортосуна жазылгандар бул чоң коммент болот. Multi-line деп коет. Көп линияда жазылган коммент. Аны дагы көрөлү бул жакта мисалы. Ондай кылып туруп эле жылдызчаны коебуз. Анан бул жака мисалы ондай кылып жылдызчаны коюп, ушундай коесук. Эми мунун ичине мисалы нен жазсак окубайт. Бүгүн биз JavaScript'теги variable жана комменттер жөнүндө үйрөнүп жатабыз. Комменттер биздин жазган код жөнүндө маалымат
бергенге жакшы экен. Мисалы, ушинтип жазып койсоң, бул эми муну окубайт. Мисалы, мындан кийин биз variable'дар кече cover кылганбыз. Менин атым деп туруп, бакыт. Анан бул жака эми мисалы эмне деп жазабыз? Менин атым деп туруп эле, анан бул жака менин атым деп жазсак, шуну чыгарат экен. Карагыла достор, мисалы, мен JavaScript үйрөнүп жатамын. Мен JavaScript үйрөнүп жатамын. Андан кийин бизде көп линия болгон бир жазуу турат, бирок муну окуган жок. Система кодду жүргүзүп атканда ушул жерге келип, муну окубай, андан кийинки жазылган кодго өтүп кетет. Мындайча айтканда, система ушуну көргөндө, башында муну сызыкча менен жылдызчаны көргөндө, бул мындан кийинки кодду окубашым керек экен деп билет. Анан муну көргөндө ушул жерде бүтөт экен, значит, мындан кийинки линияда коддорду окусам боло берет экен деп, ушинтип окуп бизге экранга мындай кылып чыгарып берет консолго. Variable'дар эмне үчүн керек экен? Бизге variable'дардын пайдасы бул variable'ды түзгөндө эле биз муну азыр кийинки темага дагы өтөбүз, ошол жерде көрөбүз. Мисалы, declare JavaScript variables дейт. Окей, кече айтып өткөндөй, дагы бир жолу кайталап коеюн. Variable булар өзгөрмө кыргызча же орусча переменная деп коет экен. Булар компьютердин мээсиндеги бир орун же кутуча деп коелу. Ошонун ичине бир маалымат сактасак болот. Мисалы, variable our name. Ушул жерде бул кандай маалымат сактасак болот? Сандарды сактасак болот экен, сүйлөм, сөз, толтура маалымат сактасак болот экен. Анан булардын атыны жазганда, бул атыны биз идентификация, identifier деп коет экенбиз. Англисче ат бергенде, мисалы, var деген бул variable'дын кыскартылган сөзү, анан our name деген бул identifier деп коет. Ушунун аты да, variable'дын аты our name экен. Мисалы, бул жерде кичине дагы мунун эрежелери боюнча жазыптыр. In JavaScript we end statements with semicolons. Көбүнчө statemenттер бүткөндө могу semicolon деп коет муну. Check it ütür, check it ütür бул бир statement деген бир линиядагы код. Ошонун бүткөн жерини бул check it ütür деп коет экен. Анан бул негизи өзү жазылыш керек, бирок жазылбаса деле JavaScript акылдуу, окуп аны, Node.js акылдуу, аны окуп бизге чыгарып бере берет эмне каалаганыбызды. Анан variable names can be made up of numbers, letters and $sign or underscore, but may not contain spaces or start with a number. Okay. Biz ушундай өзгөрмөлөргө ат бергенибизде, variable'дарга ат бергенибизде, булар сандарды койсок деле боло берет экен, тамгаларды же ушул доллардын символу жана астыңкы сызык underscore не деп коет кыргызча унутуп калдым, бирок but may not contain spaces or start with a number. Булардын атында, мисалы, variable'дардын аттарыга боштук space койсок болбойт экен. Же болбосо башталышкан сан жазсак болбойт экен. Мисалы, var менин атым. Көбүнчө мынау ат бергенди эме деп коет. Муну азыр бул жага коммент жазып коеюн. Бул naming convention ушул идентификацияларга variable'дардын же функцияларын келечекте дагы көрөбүз. Array, collection'дар ардемке деп коет. Булардын аты
түшүнүктүү ат коюш керек. Анан naming convention деген ушуларга берилген аттын эрежелери. Бул мисалы мындай закон эреже муну жазбасаң болбойт деген нерсе жок, бирок башкаларга түшүнүктүү болуш үчүн аттарды ушундай түшүнүктүү кылып, анан ар бир мааниси бар сөздү чоң тамга менен башташ керек. Биринчи башталганда кичине менен баштайбыз. Анан кийинки ар бир маанилүү сөздөрдү чоң тамга менен баштасак жакшы болот экен. Муну best practices деп коет да. Анан бул кичине тамга менен баштап, кийин ар бир маанилүү сөздү чоң тамга менен баштап кеткенди программированияда camel case деп коет. Camel деген бул жөн эле эме төөгө окшогон case, чоң тамга же кичине тамга дегенди case деп коет да. Camel case кылыш керек экен, ушу төөгө окшоп ар бир кийинки маанилүү сөздөрдү чоң тамга менен баштап кетебиз. Төөнүн үстүндө мисалы монда болуп кетет го. Ошол маанинде келип чыккан да эми. Анан мисалы дагы бир ушуга эме берели, пример, менин туулган жерим. Мисалы ар бир маанилүү сөз туулган жерим дегендер мисалы чоң тамга менен башталып атат деп туруп, анан Кыргызстан деп койсок, андан кийин for менин туулган жылым деп туруп, 1870 мисалы. Андан кийин var менин жакшы көргөн тамагым деп туруп, бул жака 5 бармак. Ушундай нерселерди жазып сактап койсок, кийин мисалы ушул адам жөнүндө информацияны, маалыматты экранга, консолго чыгарыш керек болсо, ушуларды эле чакырсак чыгарып коет экен. Мисалы мындай кылып console checkit log дейбиз. Туулган, бул жака мындай кылалы, туулган жери деп туруп, анан бул жака плюс менин туулган жерим дейбиз. Мына көрдүңөр, туулган жери Кыргызстан деп чыкты бул жака. Эгер бул жака боштук берип койсок, андан кийин боштук коюлуп калат экен бул жерге. Ошол. Так, анан бул жерде дагы бир кызыктуу теманы камтый кетели, декларация же declaration. Мисалы var өзгөрмөнүн түрү, var деп туруп, анан не десек, мага жаккан машина деп туруп эле мондай коюп койдук, бүтүрүп койдук. Буга мисалы азыр мага жаккан машина деп чыгарсак, бизге эч нерсе чыкпайт экранга. Undefined деп чыгат. Мага жаккан машина. Мына undefined, Бул дегени бул кутуча түзүлдү, компьютердин памятинде бир орун койдук. Ушундай өзгөрмө түзсөңөр, кийин ушунун ичине бирдемке сактасаңар болот деп компьютердин мээсинен, памятинден бир место алып койду, же орун алып койду. Бирок ичинде эч нерсе сакталган жок. Ал эми буну не деп коет экен? Бул жака да коммент жазсам болот достор. Variable declaration. Бул декларация. Эч кандай ичинде сакталган маалымат жок. Жөн эле памяттен орун алып койду. Дагы бир нерсе, мисалы мага жаккан машина уна десек жакшы болот экен, боло берет. Мисалы Toyota дейле. Мына эми бул буну не деп коет экен? Бул
variable initialization. Бұл декларация, бұл деген компьютердің миесінден орын алып қойдық. Азырынча бирок ичинде эч нерсе сактаган жокпуз дегени. Кийин мен ушуга бир нерсе сактайм деп компьютерге алдын ала айтып койдук мисалы. Анан кийин сактабасак деле боло берет. Анан кийин мисалы бул жака мага жаккан машина деп ошол биз алдын ала алып койгон орунга Toyota деп биз маалымат сактадык. Бул variable initialization же инициализация деп коет. Менимче орусча мунун ичине бир маалымат камтыдык, сактадык деген да. Ал эми бул жака мен азыр мисалы чыгарсам, мага жаккан машина десем, бул жактан Toyota деп чыкты. Көрдүңөр достор, биринчисинде undefined деп чыкты. Бул жака мисалы declared деп жазалы. Declared деген бул түзүп койдук. Бирок ичинде эч кандай маалымат жок. Declared деп туруп undefined деп атат. Анан бул жакта initialized ичине маалымат сактадык. Карагыла, initialized Toyota. Ошол андан кийинки темага өтөлү достор. Storing values with the assignment operator. Biz bunu azır kamtыдык. Андан кийинки бул assigning the value of one variable to another. Biz мисалы бул жакта variable'ларды өзгөрмөлөрдү түзгөндөн кийин алардын ичине өзүңөр көргөндөй мисалы variable a дептир дагы var a ага 7-ни сактаптыр мисалы. Variable b дептир дагы b'нын ичинде эч кандай информация жок азырынча. Мисалы биз ушунун ичине сактайлы. Мисалы азыр анын ичинде 7 бар да. Бир кутуну элестеткиле, ошол кутунун ичинде алма турат. Анан дагы бир башка куту бар, ичинде эч нерсе жок. Ошол алма ичинде алма турган кутуну алып барып туруп, ичи бош болгон кутуга салып койсоңор, ал мындайча айтканда алма ошол эки кутунун дагы ичинде болуп калат да. Ошон үчүн мисалы b барабар 7 деп койсок азыр, эми чыгаралы экөөнү, console log деп туруп ушинтип чыгарабыз экранга. А десек, мына 7 чыкты. Эми мисалы бул жака а деп туруп мындай кылсак 7 деп чыкты. Ал эми ушул эле нерсени алып туруп мисалы бул жака b дейли, анан b дейли. Карагыла, экөөнүндө тең 7 чыкты. Мен b-ны азыр алмаштырсам, бул жакта мисалы b барабар деп туруп 8 деп койсом эмне болот экен? Достор, карагыла, b барабар 9 деп койсом деле болот мисалы. Ушинтип кете берет. Башында бул reassignment дегени. Кайрадан башка маалымат сактап атам мен. Эң акыркы кайсы маалымат сакталган болсо, console log же ошол кайсы өзгөрмөнүн ичине акыркы жолу сакталган маалымат башкаларды өчүрүп ордуна ушуну жазып коет. Компьютердин памятинде, мээсинде ошону жазып коет. Ал эми азыр b 9 деп чыкты. Эми ушул жерде достор дагы бир кызыктуу нерсе, могул b кутунун ичине a-ны сактап койсок, эмне чыгат экен? b барабар a деп койсок, эмне болуп калды? b-нын ичине a-ны сактап койдук. Ошон үчүн бул жакта 7 чыгып атат. Буга чейин бул жакка дагы бир консоль чыгаралы да. Акыркы жолу эмне сакталган болсо, ошону чыгарыш керек, b-ны чыгарсак азыр. Мына өзүңөр көргөндөй 9 чыкты. Азыркы b деп туруп, ичинде эмне сакталган болсо, ошону чыгарат экен. Мына өзүңөр көргөндөй b 9. Эгер ушуну эле алып туруп, мисалы, бул жака койсок, 8 чыгып атат. Көрдүңөрбү?
Мисалы, b 8 сактагандан кийин бул жерде эң акыры биз 8 сактадык. Ошон үчүн андан кийин чыгарганыбызда 8 чыгарат. Бирок кийин ошол эле кутуга 9 сактап атпайбызбы? Бул жакта уже мындан кийин канча жолу чыгарсак деле бизге эмне чыгат экен? Кайра эле ошол 9ду чыгара берет экен, көрдүңөрбү? Канча жолу чыгарсак деле 9. Неге? Акыркы жолу 9 сакталды ошол кутунун ичине. Ошол бул variable reassignment деп коет экен ушуну, мисалы, var менин не дейли, менин телефондун модели деп туруп, бул жака Galaxy S7 же S8 деп туруп, мисалы, кийинчерээк бул жака азыр муну чыгара алат экранга, console check it log деп туруп, муну азыр copy кылып алайын, копировать этип туруп, бул жака ставить этип коем да. Коюп койсом, мисалы, Galaxy S8 деп чыкты акыркы жолу телефондун модели. Ал эми var менин жаңы телефонум модели, менин жаңы телефонумдун модели бул iPhone 7 деп туруп, iPhone 7 деп туруп чыгаралы, console check it log менин же муну копировать этип туруп, эки жолу басып, бул жака ставить этсек, iPhone 7 деп чыкты. Эми менин жаңы телефонумдун модели дегенге менин телефонумдун модели дегенге менин жаңы телефонумдун iPhone 7 дегенди сакташ керек. Муну кандай кылабыз? Менин жаңы телефонумдун модели дегенди бул жака копировать этели, менин жаңы телефонумдун модели деп туруп, жок, менин телефонумдун модели деп туруп, анан менин жаңы телефонумдун модели дегенди мунун ичине сактап коелу. Console check it log деп туруп, эми менин телефонумдун модели деп туруп чыгарсак, бул жакта iPhone 7 деп чыгып атат бул деле, көрдүңөрбү? Мисалы, биринчисинде Galaxy S8 деп чыкты эле. Жаңы телефон, менин телефонум модели деп, анан кийин жаңы телефонум деп туруп, мен iPhone 7 деп сактадым. Анан кийин ошол менин телефонумдун модели деп туруп, ошол жаңы телефон моделин ошонун ичине сактап койдум эле. Азыр эми не болду? Galaxy S8 эмес, iPhone 7 деп сакталып калды маалымат. Ошол достор, ушуларды кааласаңар дагы практика кылгыла. Андан кийинки бизде string variables. String деген бул сүйлөм же сөздөр экен, муну дагы кантып өттүк силер менен. Case sensitivity. Мен айтпадым эле жана силерге мына proper camel case деп коет. Ошол JavaScript'теги variables, өзгөрмөлөр жана функциялардын аты case sensitive. Бул дегени чоң тамга же кичине тамга менен кандай жазылган болсо, ошого карап тааныйт. Мисалы, адамдардын аты бар го, Бакыт, Жумабек, Айдана, ушундай Кайрат, ушундай ар түрдүү аттарды адамдардын аты менен тааныйсың. Мисалы, бул жакта деле азыр бул жерде жакшы бир мисал бериптир. Var studly cap var дейт. Proper camel case, title case over дейт мисалы. Азыр биз мисалы бул жака буларды өчүрүп туруп, мисалы var менин атым деп туруп Айбек десек,
кийин ушуну эле бул жака чоң тамга менен жазсак, анан ушуну эле бул жака менин атым дегенди менин атым деп чоң тамгалар менен жазсак, булар үчөө азыр башка-башка. Мисалы, Алинур, то есть Алинур же болсо бул жака Анас деп жазсак, console check log дейбиз. Менин атым дегенди копировать этип бул жерге койсок, Айбек деп чыгат экен, Ал эми ушуну эле кайра 3 жолу эметели, баарында Айбек деп чыгып атат. Ал эми менин атым деп туруп чоң тамга М, чоң тамга А менен башталганды биз бул жака алып келип экинчисине коелу. Алинур, көрдүңөрбү? Өзгөрдү уже. Менин атым деп баары чоң тамга менен болгонду үчүнчүсүнө койсок, Анас. Мына ошон үчүн бул жерде кайсы тамга менен чоң тамга, кичине тамга болгондугу аябай маанилүү экен. Мисалы, ушунун башына эле 9 деп койсок, көрдүңөр, бизге бул жакта эме чыкты, кулактандыруу чыгып атат. Syntax error. Error деген ката, ката чыкты. Unknown. Support for the experimental syntax decimal isn't currently enabled. Мисалы, тамга сан менен баштаса болбойт экен өзгөрмөлөрдүн атыны. Ошон үчүн муну өчүрсөк, бирок менин атым 1. Мисалы, бул боло берет бул жака жазсак, муну азыр эмне деп атат? 1 десек, мисалы, чыгат, көрдүңөрбү, Айбек деп. Ортосунда деле, мисалы, 45 деп койсок, менин 45 атым 1. Мына боло берет экен сандар. Башына жазсак болбойт экен да, сандарды. Анан бул жака мисалы доллардын символун койсок боло берет экен. Анын үчүн бул жака дагы коюшубуз керек. Менин атым деген доллар символ менен башталды. Бул боло берет экен. Ал эми underscore деген бул асты сызык деп коет. Ушун менен деле баштасак боло берет экен. Мисалы, көрдүңөрбү? Менин атым деген башталып атат. Ортосунда деле боло берет кааласаңар. Аягына деле койсок боло берет. Менин дегенден кийин ортосуна, анан ушундан кийин дагы аягына деле койсок боло берет экен. Ошол достор, ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Силерге каалагандарга тапшырма, мисалы, өзүнчө нелерди практика кылсаңар болот. New REPL дейли, бул жактан Node.js тандайбыз. Ачып коелу бул жака. Мисалы, силер өзүңөргө жаккан машина жөнүндө, өзүңөргө жаккан самолеттордун түрү жөнүндө, же болбосо мамлекеттердин борбору, же болбосо каалаган базардагы баалар, мисалы, алма канча сомдон, жүзүм канча сом, ушундай информация, маалыматтарды сактап, variable'дар менен ушул реплитке кирип практика кылгыла дагы, анан YouTube'дагы ушул контенттин астына комментке жазып койсоңор жакшы болот эле. Практика кылганыңарды көрсөм, мага да мотивация болот дегендей. Мисалы, бар дейбиз, мага жаккан өлкөлөр деп туруп, Кыргызстан, Канада, Австралия, мисалы, деп туруп жазып туруп азыр. Console check it log, мага жаккан өлкөлөрдүн аты деп туруп, бул жака мага жаккан өлкөлөр деп койсок, бул жака чыгарып берет экен. Мына көрдүңөр, мага жаккан өлкөлөрдүн аты Кыргызстан, Канада, Австралия деп чыгарып берет экен бул жака. Ал эми силерге тапшырма, мисалы, бар алманын баасы, анан ушун эле мисалы
астына түшүрөлү. Мисалы менин атым, менин жашым, дагы эмне, менин үйүмдүн менин үйүм жөнүндө маалымат, канча комната, ушундай калган маалыматты калтырсаңыз болот. Мага жаккан мөмө деп туруп ушуларды тапшырма кылып алгыла, ушуларды мисалы ичине маалыматтарды камтыгыла. Анан мисалы өзгөрмөнү өзгөрмөгө сактаганды дагы практика кылсаңыз болот. Алманын баасы деп туруп, бул жака мисалы алманын жаңы баасы деп туруп коюп, ошону буга алмаштырып дегендей. Ошол дагы кийинкисинде суроолоруңар болсо комментке калтыргыла, аларды бир-бирден буюрса жооп беребиз.